Ким күчтүү? Кыштын күнү кызыл кыргоол жээктеги бадалдан кой коюп чыгып, чаңкаганын кандырыш үчүн ойдогу сууга кирди. Каптаган көк музду кыдырып жүрүп, күбүрдү араң таап, муздак суудан иче баштады. Ошондо булайган куйругу музга чап жабышып, чыкпай калган экен. Ой, ай, көк муз, бул дүйнөдө сенден күчтүү эч ким жокпу дейм. Заматтын ортосунда койругумду куп кармаптырсың, деди кыргоол музга. Жок кыргоол, деди көк муз. Менден жан күчтүү. Ал жаап келгенде тымтыракайым чыгып, ээрип кетем. Ал сөздү угуп калган жан шатыратып келип: мен кайдан күчтүү болоюн? Менден жер күчтүү. Канчалык шатырата жаасам да бир заматта соруп алат, деди жан. Анда жерде ары бери солк этип, күңгүрөнүп, тилге келип: менден токой күчтүү. Ал үстүмдү каптап, жалбырактуу бутактары жайылып, болгон күчүмдү бүт тартып кетет, деди. Жок, кайдагы күчтү айтып жатасың? Менде да күч жок, деди токой шуулдап. Күчтү, өрттү айт. Ал каптаса, соройгон сөңгөгүм гана калат. Муну уккан өрт жалбырттап келип: менден шамал күчтүү. Андан аябай корком. Шамал катуу соккондо чаң асманга чыгып, кайда качарымды билбей калам, дейт. Ырас эле, менде күч көп, деди тигилердин сөзүн угуп жаткан. Жыгачты түбү менен жулам, үйдү кулатам, отту чачам. Бирок ошондой болсо да жерге жаңы чыккан көк чөпкө такылып кетпейт. Канчалык каарданып соксом да ал былк этип койбойт. Ошондуктан менимче көк чөп күчтүү го. Анда көк чөп чыйылдап сөзгө келиптир: менде эч кандай деле күч жок. Калың кой каптаганда чымчылап, мүлжүп, жеп, туягы менен тепсеп, накта айламды кетирет. Жок, баарынан кой күчтүү, дейт чөп. Анда маңкайган кой байкуш минтип маарыган экен. Менде кайдагы күч? Көк бөрү жолукса, куйругумду бир апчып, сугунуп, ал аз келгенсип, алкымдан канымды соруп кетет. Дүйнөдө карышкырдан өтөр балбан жок го, деди. Силер таптакыр эч нерсени билбей турбайсыңарбы, макоолор, деп уулуду көк бөрү жоңго чыгып. Баарыбыздан адам күчтүү. Ал кыргоолду кылтактап алат, музуңду жарып салат. Жаан канча жааса да тоготуп койбойт. Жериңде бир жылда 2 курдай тытыл айдап, жыл боюнча жанын тындырбайт. Токоюңду каалагандай кыркып алат. Өрттү дароо өчүрөт. Шамалды өз пайдасы үчүн жумшайт. Чөптү чаап алат, койду союп жейт. Мендей карышкыр эмес, илбирс, жолборсуңду жок кылат. Ошондуктан бул дүйнөдө баарынан киши күчтүү, деген экен.